Анварбек Исамов 90 жашта. 1954-жылы Өзбекстандын Ташкент шаарынан окуусун аяктап келип, кыргыз кызын жактырып, ага баш кошууну чечет. Анын ата-энеси да кызынын башка улуттагы жигитке турмушка чыгуусуна каршы болгон эмес деген аксакал, буга эзелтен эки улуттун бир туугандай эри-шаркак болушу себеп дейт. Бу Кара Сууда райком партиясынын кызы бар экен. Кара Сууда райкомдун кызы бар экен. Барып, жолугуп бири-бирибизди жактырдык. Ошентип 1956-жылы январь айында той болду. Мына 65 жылдан бери чогуу жашап жатабыз. Турмуштун оор, кызыктуу күндөрүн бирге өткөрдүк. 4 уул, 1 кыз, 15 небере жана 20 чеберебиз бар. 20 чебере болду. Анварбек ата менен Русия эне орус, татар жана түрк улутундагыларга уулун үйлөп, кызын берип, көп улуттуу үй бүлөгө айланды. Азыр үйдө улутка бөлүнүү маселеси жок. Кыргыз аладым, өзбек аладым, тажик аладым. Өзбек алабы, кыргыз алабы аны балдарым өздөрү чечти. Биз каршы болбой, тескерисинче сүйүндүк. Үйдө уруш талаш жок. Баарыбыз бир үй бүлөбүз. Кудайга шүгүр, бактылуу жашап жатабыз. Үйөм энди азыр кап кетти. Анвар Аксакалдын небереси Алишерде 2015-жылы түрк улутундагы кызга үйлөнүп, азыр 2 баланын атасы. Алишердин башка улуттагы кыз менен баш кошуусун таятасы жана апасы колдогон. Мы очень долго искали невесту, потому что Апам өзүңдүн тагдырыңды өзүң билесиң деди. Ошентип көп убакыт кыз издедим. Келинчегимдин үй бүлөсү да көп улуттуу. Атасы түрк, апасы өзбек. Көп улуттуу үй бүлөдөн сулуу балдарда төрөлөт деп калышат го. женились, да? У всех семьи интернациональные. Үй бүлөдө ар улуттун өкүлдөрү болсо да, баарынын каада салттары бирдей кармалат. Алар бөлүнүп жарылуу дегенди билбей, ынтымакта жана биримдикте жашап келишет. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.